жактырышпайт да, мындай ренжип турушат да, мен мындай көркүм бус койгондой болуп. Мурдагы жашоо менен азыркы жашоонун айырмасы асман менен жердей болуп калды. Саламатсыздарбы, Супер ТВнин жалпы көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Бүгүн биздин студиябызда конокто мындан 1,5 ай мурда бизде Адилет Өмүрбеков аттуу таластык жарандын аянычтуу тагдырын чагылдырганбыз. Ал тагдырды бизге көпүрө болуп жеткирген дал ушул биздин студияда отурган Оксана Эркинбек кызы, таластагы белгилүү блогерлердин бири десек болот. Оксана, айтсаңыз, негизи эле ошол берүүдөн кийин сиздин деле жашооңуз өзгөрдү окшойт. Саламатсыздарбы? Ооба, мен өзү 2-3 жылдан бери блог алып барчымын, эксперт катары жана блогер катары. Анан бир ыргакта эле кетчү да. Мисалы өзүмдүн вайндарды тартып, курстарымды окутуп, ушундай болуп. Анан бул кошуналарыма жардам берүү ою бир 6 ай, 1 жыл мурда келген болчу. Негизи буйрук окшойт, анткени буга чейин биздин жаныбызда дагы бир эң жакын бир үйдөн эле кийин жашаганда бир кошунабыз бар болчу. Мен ошону ойлонуп жүргөм да. Аны бир тоже 1-2 жыл ойлонуп жүргөм, жок, көп убакытта ойлонуп жүргөм. Мына ошону чыгарсакпы, барып ушул сунушту айтайлы дегенге бир 1-2 ай калганда көчүп кетти да. Анан жанагындай көздөн алыстаган көңүлдөн да алыстайт болуп, биз ой уже башка жака кетип калды да. Мурда күндө көрүп, чыгарыш керек деп күндө көрүп атса, уже көрбөй калганга ал адамдын бизге көйгөйү көрүнбөй калды. Анан Адилет байкелер 2 үй там нары жашагандыктан, Адилет байкелердики күндө чыккан сайын кыздарым барып, балдарым ошол эшин алына барып ойночу, ошол жактан күндө көрүп, ошо Адилет байкелерге өткөн да оюм, чыгарсакпы деп. Бирок мындай ойлонуп эле сразу бул чыгып калган жок. Эгерде сразу чыкканда 1 жыл мурун чыкмак да. Ошо кыш айлары болчу, анткени билем, калың кийинип жүргөнбүз. Келип эле жолдошум айтып берчү, мында ушинтебиз, ушундай кылабыз деп. Бир чети кыял, бир чети максаттуу ушундай болуп жүрө берди да. Анан ушундай болобу деп мындай 100% ишеним болгон жок, мисалы чынын айтканда жолдошум тараптан деле. Анан 100% колдоо болбогондон кийин өзүң деле мындай кайра басылып каласың да, ошентип убакыт өтүп атты. Анан ана деп жаз келди, жай келди. Дагы ушул 2023 жылдан баштап өзүбүз там салып баштаганбыз. Анан стройка иши мындай сыртынан оңой көрүнгөнү менен аябай эле кыйын экен. Материалдык жактан, моралдык жактан дагы чарчайт экенсиң. Анан ошол үй салып жүргөн учурубуз болчу. Күн жылганда эле сразу стройка башталат. Анан жылдыр өрүмдө мисалы дуалы бүткөндөн кийин чыгарам деп өзүм ойлодум. Анан плитасы коюлгандан кийин чыгарам деп. Негедир эле ушинтип жылдыр өрдүм, анткени уста багуу жана башка да. Анан ошол биздин өзүбүздүн үйүбүздүн крышасы жабылып аткан болчу. Ошол учурга келди. Анан дагы мынтип ойлогом да, ошол крыша бүткөндөн кийин сөзсүз чыгарам деп. Анан ошол Адилет байкелердин үй жагына барып калсам, бир окуя болуп кеттир аларда өздөрүнүн семейный. Анан мага ошо ыйламсырап айтып калды келинчегичи, ушундай болду деп. Анан ошол жерден мага возможность болуп кетти да, анткени мен буга чейин бара калып эле силерге ушинтип кыргыз элине чыгарып жардам сурайлы деп айтканга возможность болбой жүргөн да, балким аларга катуу тиип калат, сен неге бизди антип атасың деп ойлоп калабы деп айта албай жүргөн болчумун. Жана жерден мүмкүнчүлүк жаралып, келбейсиздер, биз ушинтип чыгарып көрөлү деп жай айттым. Анда дагы мындай болушунча сыпайы айтсам эле, примерно ошо өзүм кыялданып жүргөндөрдү айттым. Эгер ушундай болуп чыксак, кыргыз элине бул полный видео таркап кете турган болсо, ушундай үйлүү да болуп калышыңыздар мүмкүн деп жай айтып аттым да. Анан эле эч кандай каршылык жок. Сразу эле мындай болду. Ооба, биз макулбуз. Эч кандай бир да сөз айтылган жок. Сразу эле ооба, биз макулбуз. Биз 2-3 жылдан бери ушундай блогер издеп, кимге кайрыларыбызды билбей жүргөнбүз. Чыгарсаңар жакшы болот эле деди. Анан Адилет байкелерден кийин дагы популярдуулук өстү десем болот. Анткени буга чейин бизде жөн гана бир блогер деген аз көп да. Ооба. 2 адамдын бири эле аз блогер болуп баштабадыбы? Жөн гана блогер катары таанып, күлкүнүчтүү видеолорубузга күлүп эле өтүп кетсе, бул кайрымдуулук иштен кийин элдерде уже башкача көз караш пайда болду да. Мурда деген андай негатив комментарийлер келсе, азыр жокко эсеп. Эгер бирөө адашып жаман комментарий жазып алса, менин калган катталуучуларым мага төпөштөсө, бул андай эмес деп уже ушунчалык коргоп, бул ошол Адилет байкелердин артынан деп ойлойм, анткени мен жакшы жагым ушул кайрымдуулуктун артынан элге жетип жатат да.
ошол өзүм башкы видеолорду чыгардым. 10 күн өзүмдүн инстаграмым менен эле сбор болуп атты. Инстаграм, тиктокко жүктөп аттым. Жалпы 500 000 акча чогулган. Андан кийин сиздер ошол тартып кеттиңиздер. Сиздердин чыгарылыштар чыккандан кийин калган сумма чогулуп отуруп, ошол миллиондон ашык сумма чогулду да. Анын 800 000-ине участок алдык. Талаш шаарынан Ак Калпак жаңы конушу 10 сотик. Анткени ушуну да сурашкандар көп болуп атты. Эмнеге 10 сотик алдыңар, 4 сотик, 5 сотик эле алып койбойт белеңер? Чоң бул жер дегендерчи. Ал жакта бардык 10 сотиктен сатып аттым. Биз деле ошол сунушту киргиздик. Жарымын эле бөлүп, бизге 5 сотигин эле сатыңыз, ушу жарымбасын алайлы деп. Ошол хозяин эч кандай макул болбой койду. Анткени бөлүп сатканда дагы бир көйгөйлөрү бар экен өзүнүн. Анан таластын өзүнөн ушу 4 сотик, 6 сотиктерди карасак, 1,5 миллиондон өйдө экен. Эмнегедир ошол акыркы жылдары эле ушунчалык кымбаттап кетиптир да, биз миллионго чейин табабызбы деп ойлогонбуз. Анан ошо эч кандай Талаш шаарында вариант жок болгондук үчүн Ак Калпак конуштан ал деле Талаш шаарына кирет. Андан кийин ошо участок алдык дегенден кийин дагы бизге спонсорлор чыга баштады. Биз өзүбүз фундаментин куюп берели деп. Стяжкасын эле ошол эле спонсорлорубуз куюп берди. Дуалын спонсорлорубуз тургузуп берди. Бизге жеңил болуп калды да, аябай эле. Анткени эле участоктон калган суммага там салынып бүтөбү, жетеби деген ойдо турганбыз. Көп ошол азыр крышасында жаап берип жатышат. Көп ишти спонсорлорубуз бүтүргөнгө бизге жеңил болуп калды дагы ошондой суранычтар пайда болбоду. Булар кайра эле кыйынчылык жашоодо жашабасын, сарай салып берип койсоңор, бир мал жан дагы беребиз, ошо малды багып эле жашаша берет дегенден тамды спонсорлор салып атты. Биз болсо элден чогулган акчага сарайды баштап, сарайды салып бүтүрдүк да. Анан айлы кече спонсорлорго мен айтам да, күндө эле көрүшөбүз, күндө алар келип карап турат. Келбейсиздер, видео тартайм, чыгарбаймынбы? Кантип мезет атасыздар? Чыгарайынчы элге сиздерди ачыктайлы десек, жок. Бардыгы Аллах ыраазычылыгы үчүн. Эгер чыксак аягында совсем бардык нерсе бүткөндө чыгабыз, чыкпасак ушу менен биздин атыбызды атабай эле, видео чыгарбай эле кой деп эч видеого тарттырбайт да. Ошо спонсорлорубузга да терең ыраазычылык билдиребиз, аябай чоң колдоо көргөзүү десем болот. Бардыгы эле ошол кыргыз элине терең ыраазычылык. Бардык ошол ар бир видеомдо айткандай эле Кудайдын буйругу менен, негизи ушул нерсени Кудай буйруган экен, мени себепчи кылып, анан кыргыз элибиздин жардамы менен болду да. Жалгыз бул нерсени мен кыла албайт болчумун. Бардыгы ушу элдин жардамы менен болду. Анан учурда адилет байкелер үйүн кайсыл убакытта бүтүп кирип калышат буйруса? Буйруса азыр октябрь айы. Октябрдын аягына бүтүрөбүз деген ниетте турабыз да. Анткени азыр крыша жабуу этабына келип калды. Жакынкы күндөрү айнек салынат. Анан эле ушу ички ремонтуна өтүп, бир 10 күн, 20 күндө ички ремонту бүтүп калат деген ойдо турабыз. Демек ушу октябрдын этеги үйлүү болуп үйгө кирип калышат, Сиздер жана айтып калбадыңыздарбы камерадан тышчы, бизге сүйүнүп айтып беришет депчи, ошол жөнүндө эмоциялар менен бөлүшө кетсеңиз, анткени өздөрү сүйүнгөндүктөн аны жакшы жеткире алышкан да жок. Анан сиздин оозуңуздан да уксак. Ошо камерага бир аз сүрдөйт да, анткени биздин үйгө барып калат, бизди чакырышат. Барганда күндө эле, мисалы, биз күндө эле жолугушабыз, участоктон деле чогубуз, кайра үйгө келсек деле чогубуз. Анан күндө эле кечеги айткан сөзүндө эле бүгүн айтып берет да, мынтип: "Оксана, карачы, жашообузду карачы, бул чындап эле болуп атабы? Ушул чынбы?" депчи, ушунчалык өзгөрүп кетти бат эле. Карачы, кандай бир тууган болуп калдык. Йоо деп эле өзү да ушундай сүйлөйт го, сүйүнүпчү. Ошентип, ана бүгүн айтты го десең, эртеси кайра эле өчөт, кайра эле бир нерседен ыраазы болуп кетет эстепчи. Кайра эле айтып, ишене албай. Мурун ошо биз 3 жыл жашап бул жерде деги биринде күлүп жайнаган почти что көрбөптүрмүн да. Дайыма көргөндө башын жерге салып, анан адамдардан каччы да, сүйлөшпөгөнгө аракет кылчу, жанагындай отуруштарга, ошол кошуналарда отурганда айла жок эле барганы билинет го, ошентип эле барбаса, көпчүлүк учурда мындай качканга аракет кылып, ушундай болсо, азыр болсо эң активный ушу Адилет байке менен Гүлмира эже. Андан соң дал ошол Өмүрбековдордун үй бүлөсү менен маектештик. Алар Супер ТВга жакшы жаңылыктары менен бөлүштү. Адилет мырза, мына биздин Супер ТВга сиздердин чыкканыңыздарга 1,5 айга чукулдап калды, Ошол 1,5 ай убакыт аралыгында сиздердин жашоо деңгээлиңиздер канчалык деңгээлде өзгөрүүгө учурады?
бир 100%ке өзгөрүүгө учурады десем жаңылышпаймын. Баардыгы жакшы, Кудайга шүгүр болуп атат. Ушул мурдагы жашоо менен азыркы жашоонун айырмасы мен асман менен жердей болуп калды. Мурда кандай кайгырып аткан болсом, азыр күлүп жайнап, мисалы үчүн өзүмдүн ошо кыргыз элиме чоң рахмат, ошо кыргыз элиме таандырган кошуналарыма рахмат айтам. Анын ушул топтун ушул сиздерди эметип чыгып бизге чыгарган ушул Аксанага рахмат айтам. Анын үй бүлөсүнө, бала бакырасына баардыгына ден соолук каалайм. Баардыгы эч жамандык көрбөсүн дейм. Мен анткени менин мурунку жашоомду көрүп, анан ушул жаңы жашоого алып келгенге ушул Аксана мага себепкер болду десем жаңылышпайм да. Адлет беке, анан мына үйүңүздөр азыр участок алдыңыздар. Ошо бизге чыккандан кийин канча суммадагы акча чогулду? Миллион сомдон ашты. Үйүмдүн үстү чатыры жабылып атат, Кудай бурса. Баары эле жакшы эми, бурса дагы иштешип атат. Колум сунуп жардам берген беримдүү кыргыз элим дайы бар экен, дагы болсо дагы колум сунуп жардам берип, мынакей короом да салынып калды, мал салып бүткөнүмө. Үйүмдүн дубалы туруп, үстү жабылып, Кудай бурса. Баардыгы жакшы эле. Гүлмира эже, сиз айтсаңыз, сиздин деле жашоо образыңыз мындай 100%га өзгөрдү окшойт, Өзүңүздүн оозуңуздан угалы, анда канчалык деңгээлде өзгөрдү? Биринчиден Аксанага чоң рахмат айтмакмын, ону колдоп аткан Мирзатка. Балдарыңыз азыр сабакка барышып атабы, мурдагыдай басынтуу жокпу? Ошол жөнүндө кенен айтып берсеңиз. Балдарым, чоң балам сабакка барып атат. Мен эметсем ушу мектебин акча чогултуп, тамакка акча чогултуп башташкан экен. Анан мен эжекесинен сурадым да, эже биздики кандай болду десем, айке сиз ойлонбоңуз, сиздин балаңызды тамактан бошоттук, бесплатно тамак ичет, китеп жетишпеген китептерин баардыгын бесплатно бергенге биз даярбыз деп ушинтип кичине дагы жүрөктү жибитип ушинтип койгонуна чоң рахмат айткым келет. Кудай бурса кошумча сабакка дагы чакыруулар болуп атат. Мынакей Кудай бурса эртең таласка чыксак, ага менен байланышып, ага жолугуп, баланы апарып, ошо кошумча сабакка дагы өзүм мурда кандай болуп мен баламды андай кылгым келбейт. Кошумча сабактарга бергим келет. Мынакей аны дагы Аксана аркылуу болуп атат азыр эле. Ошо Аксана мага айтты, ушундай деп номерин, телефонун жазып берип койдум. Мен азыр биякта колум бошобой эметип жүрүм. Үйгө барганда таскаларга дейин аны менен байланышып, кандай болот сүйлөшүп, анан баланы дагы эми кошумча мектепке, кошумча сабакка бергенге даяр элемин, Кудай бурса мектептен кийин. Бир жылга бекер окутуп беребиз деп кайрылышып атат, Анан азыр мына шаарда көрүп турабыз, көз айнек тагынып, көзүңүздү көрсөткөн окшойсуздар. Ошол жөнүндө айтып берсеңиздер, кандай диагноз коюлду? Меникине сол көзүмдүн немеси 1 жыл 6 ай очки тагын деди, 6 айдан кийин келсең, эсли жакшы болсо очкини чечип тастайсың деди. Ошо клиникага чакырып, ошол бесплатный көрүп берди. Очкини ошо заказ берип алдык. Ошо меникин ошо 6 айдан кийин ошо лазерный коррекция болот деди, Кудай бурса. Эсиле очки менен оңолуп кете турган болсо, ал болбой калышы мүмкүн. Эсиле очкиден дагы адам дагы ушундай боло турган болсо, анда ошо лазерный коррекция ошо менен операция жолунда эметкенге даяр экен. Чоң рахматымды айткым келет. Адлет беке, дагы сурайын дегеним, көпчүлүктү кызыктырган суроо азыр. Бизде ошо өзгөлөрдү айтпайын, өзүмдүн бир туугандары менен жиркенет, мени жактырбайт деп айтып берген элеңиз. Эми чалып, ал жайды сурап калышып атат деп, өткөндө 1-2 жолу чалышкан, анан кийин чалган деле жок. Бирок бул убакытка чейин келишкен. Келишим күтөм бурса. Керек. Келет деп күтүп атасыз деп. Келет деп күтүп атабыз. Кичинекей болсо дагы бир тууганыбыз деп ушу кайдыгер карабай, колунан канча эме келсе дагы ушу аяшпастан ушу биз үчүн деп ушу салып бизге жардам берип аткан. Көмөктөшүп жардам бергенине чоң рахмат айткым келет. Ушу кыргыз эли менен айланып кетсе болот экен да. Кыргыз эли менен айланып. Негизи эле дагы сурайын деген сезимдериңиздер кандай болду? Негизи эле бизге чыгып атканда ушундай болот.
чындап эле ушунчалык деңгээлде жашоосу өзгөрөт деп ойлодуңуздар беле? Ойламабыз, бирок ушу жакшы болуп кетет деген ойдо жүрөктө бар болчу. Анткени мурда элактап, кейип, кандай болуп коркунуч менен жашап келаткан болсом, азыр мен коркунуч менен деле жашабайм деле эми. Эми анткени кыргыз элим бар экен, артымда колдоп, коштоп кеткен кыргыз элим бар экен. Мен мындай сүйүнүп эле отурам эми. Ошого кыргыз элиме таандырып, ушул дүйнө жүзүнө чыгарып алып кеткен ушу кыргыз элиме таанытып мени, ушул байкебиздин жашоосу ушундай экен, кайдыгер карабайлы кыргыз элим бир тууганым деп кайрылып, дагы мен дагы рахмат айтканга дагы мен кантип рахмат айтып, кантип ыраазычылык билдирем билбейм. Ушул кошунам Оксанага дагы чоң рахматты дагы бир жолу дагы база белгилеп айткым келет да. Ошо мал күтүп ал деп ушу короодагы сарайдагы салып ушундай кылып алдык. Эми Кудай буйрса ошо мал берем дегендер, чөбүн түшүрүп берем дегендер, жемин алып келип берем, мал алып келип берем дегендер дагы өзүмдүн ушу тааныштарым аркылуу ушундай болуп атат. Тиги жактан Москвадан деле чалган адамдар болуп атат. Буюрса бир 2 ай 3 айдын ичинде барсам бир саан үй алып келип берем деген дагы бир байкелерибиз кайрылып атат. Аны менен деле ушу сүйлөшүп атам, Кудай буйрса. Ушинтип колдоп ушу мурдагыдай болуп, жүдөбөй жакшынакай болуп, тынчыраак эле таза эле оокат кылчу дегендер болуп атат. Анткени мен тиги кылайда аралашылып жүргөндүгү көргөндөр ушу жүрөктөрү урушуп. Мына дагы бир нерсени баса белгилеп кетсем, баягы сиздерге чыктык го. Сиздер келдиңиздер, ушу интервью бергенден кийин ушу айтсам дагы жүрөк сүйүнөт. 18 жаштан баштап 80 жашка чейин, 70 жашка чейинки чоң ата, чоң апалар кайдыгер карабай ушу кичине болсо дагы жылуу сүйлөгөнү менин жүрөгүмдү ушундай бир жибитти да. Мен ыраазычылык билдиргим келет. Бул үй бүлө жашообуздун өзгөрүүсүнө салым кошту деп атаган Оксана Эркинбек кызынын ишмердүүлүгү, жолдошу жана алдыдагы пландары менен тааныштык. Оксана, айтсаңыз анан өзүңүз тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, жолдошуңуз тууралуу, үй бүлөңүз тууралуу кайсыл жердин кызысыз, таластан эле болосузбу өзүңүз же таласка келинсизби, канча жаштасыз? Анан мен билгени YouTube курсуңуз бар экен, анан ал жакка кантип аралашып калдыңыз, өзүңүздүн ишкерлик жаатында дагы кененирээк маалымат айта кетсеңиз. Бул сөздөрдүн көптөргө эле тааныш болуш керек. Бойдок кезде мисалы биз каалаган жумушты иштей алат экенбиз, каалаган чалык акча таап алып өзүбүздүн камсыздайт экенбиз да. Анан турмушка чыкканда декретте отурганда декретный чоң отпуск башталат экен. Мен негизи башкача элестеткем. Декреттеси кечке жатканды элестеткем да негизичи. Бирок андай болгон жок дебейсизби? Эме болду. Турмушка чыктым. Ушу турмушка чыкканга бир күн калганга чейин иштегем да. Эртең турмушка чыгам дегенде мен жумуштан чыгып кеттим да. Буюмдарымды алып алыпчы. Анан кийин турмушка чыкканда эле айткан болчумун. Мен болду иштебейм. Сен багасың. Болду мен иштебейм деп мындай жылын айткан эмесмин, бирок аябай кыйналып чарчаган киши болуп турмушка чыккам. Анан көрсө декрет деген оңой нерсе эмес экен. Бойдок кезде эмне үчүн чарчап жүрдүм экен деп азыр эстеп күлкүм келет. Анан ошол балалуу болгонго чейин да билинген жок, балалуу болгондон кийин уже кичинекей балаң менен эч бир жумушка чыга албайсың. Аны караш керек, ата энелер аны мен толук айтпасам деле түшүнүп турат. Анан менде изденүү баштады да. Анткени сразу эле биз 2 балалуу болдук, ууда болуп. Изденүүлөр баштады. Жакынкы 3-4 жылда мен эч жакка иштей албарымды, эч жактан акча таба албарыма уже көзүм жетти. Балдар садикке барып, чоңоюп калганга чейинчи. Анан биздин ушул маңдайыбызга ушул онлайн замандын туш келип калганын айтыңыздар да. Мисалы, буга чейин интернет жок кезде, телефон жок кезде чоң ата, чоң апаларыбыз кантип жашаган сиздерге прям таазим этебиз да. Эгерде биз дагы ошол заманда жашасак, депрессиядан башыбыз чыкпай эле жатмак окшойбуз. Ошол онлайн тармак, интернеттин өнүккөн заманына туш келгенибизге байланыштуу мен дагы ошо башкалардай болуп эле изденип, ар кандай курстарга окуп, өзүмдү ар жактан сынап жаттым. Менин эң башкы эле максатым ошол мен декретим бүткөнгө чейин эле үйдөн кандайдыр бир бизнес кылуу, ушул телефон менен эле акча табуу максатта баштаган болчумун. Башында өзүм ар кандай курстарды окуп, Кытайдан товар алганды үйрөнгөн, эң башында товар сатуу максатында да, эч кандай курс окутуу деген. Байерлик, демек. Байерлик.
ошол башкаларды окутам деген ой жок болчу. Анан өзүм үйрөнүп алып, биринчи ошо 2000 сомго товар заказ кылгам, эч кимге айтпай, анткени анда жаңы чыгып келатканда, мисалы мен Кытайдан заказ кылдым десем, баардыгы шылдыңдашмак, урушмак. Анан уже товар именно ошо биринчи товарым меники задержка болуп 2 ай дегенде келген болчу. Мен өзүм деле үмүтүмдү үзүп койгом. Анан ошо 2 айдан кийин да ушул келди. Анан келгенден кийин айттым, мен ушуга окугам, мынакей заказ кылып иштеп баштадым, буюрса сатып акча табам десем, баардыгы күлүп коюшкан, мындайча айтканда, ишенген эмес. Каяктагы Кытай, Кытайдан товар заказ кылуу деген бул ошондо 2021 жылдары, 22 жылдары бир аз көп деле ишенбей, невозможный нерсе болчу да. Анан ошентип товар заказ кылып, сатып, үстүнө бир аз эле 50 сом, 100 сом акча тапканыма аябай сүйүнүп, анткени өзүңдүн личный расходторуң чыгып калат да, по-любому бир айдачы. Ошентип эле жүргөн болчумун. Анан элдерде уже суроолор пайда боло баштады. Кантип заказ кыласың? Кантип заказ кыласың, бизге деле кылып берчи деп, анткени мен үстүнө услуга бара көбүрөөк кошуп баштадым да, уже опыт алып. Анан ачык эле айтчы, мына сайттагы басымынча мен силерге мынча кошом десем, ошону өзүбүзгө эле үйрөтүп койбойсуңбу, каждый раз сага төлөбөй деп. Эң биринчи ошол тааныш туугандардан эле башталган бул сунуш. Аларды бекер эле ушу жанымда отургузуп үйрөтүп койчумун. Анан ошол кезде эле акырындык менен бул онлайн тармакты алып барып баштагам, Инстаграмды. Ошондой товарым келди, саттым, алдым дегенде, анан ошол жактан сунуштар түшө баштады да. Анда почти курс окуткандар жок болчу, өтө аз болчу да башындачы. Башка тармактык бар болчу, бирок ошо Кытай курстары боюнча аз болчу. Анан анда деле ошо бирин-серин эч кандай реклама, эч жака кайрылбай эле 1-2 адам ким жазса ошолорго окутуп коюп жүрдүм. Бара ошо катталуучуларым да акырындыктан көбөйүп, сурагандар көбөйүп, официалдуу турдө 1 ай бою курс дайындап, атайын баардык суроолорго жооп бериле тургандай, ар бир адам үйрөнүп ала тургандай курсту дайындап, курсту официалдуу түрдө окута баштадым да. Ошол окуткан акымды, окуткан эмгегиме акча алып, өзүм эле окшоп, башкаларды да Кытайдан товар заказ кылганды үйрөтүп. Жеке YouTube курсуңуз бар мен билгени ал жактан жакшы окугандардын арасынан тандап, башка жакка жолдомолорду берип, ушундай конкурстарда өткөрүп турат экенсиз. Ошол YouTube курсуңуз жөнүндө кененирээк маалымат берсеңиз. Ооба, ошо башында Кытайдан товар алууну эле үйрөтчүм. Анан ошол өзүм дагы изденип, эң биринчи өзүм ошол YouTube'дан акча тапса болот экен деп, ошо экинчи баламды төрөгөндөн кийин, жок, кошкойлуу кезимде болуп калып, курстарга окуган болчумун. Анан ар кандай нишаларды алып барып көрүп, чындап эле акча табат экенин өзүм билгенден кийин, ошол Инстаграмда биздин жашоонун баардыгын эле элдер мисалы 50% бөлүшсө, мен 80% бөлүшөм го дейм, 20% экөөбүзгө да калат. Анан сразу эле бөлүшүп баштадым да. Мен ошо YouTube менен акча тапканды үйрөнүп алдым, YouTube'дан акча таба баштадым. Ушундай оңой эле экен, жана башка дегенде дагы ошол суроо талап пайда болуп баштады. Андан уже биринчи курс окутканда менде тажрыйба болгондуктан бул тармак менен дагы курс ачкан болчумун. Бул азыр санкцияларга байланыштуу өздөрү бардыгы эле байкап калыш керек. Кыргызстанда ютуберлер жок болуп кетти го, бизге акча төлөнбөй калды да. Ошол үчүн бул американский канал менен иштөө азыркы учурда актуалдуу болуп турат. Бул YouTube курсунда именно ошол американский канал менен иштеп акча табуу үйрөтүлөт. Мисалы Кыргызстанда туруп деле же башка жакта туруп деле ошо каналды настройкалоо менен биздин видеолорду ошол жактагылар көрөт да. Ал жактагылар көргөн үчүн YouTube акча төлөп берет. Анан бир гана окутуп тим болбостон мен өзүм белек алганды аябай жакшы көрөм. Анан башкаларга жакшы эмоция, сүйүндүргүм эле келе берет да. Анан ошол курстарымда Ташкентке жолдомо, акчалай белектерди, алтын шакектерди ойнотуп, окуучуларымды сүйүнтүп да турам. Анан бул курс окутуу менен чектелип калган жокмун. Улам жаңы мүмкүнчүлүктөр чыгып атат. Анан ошол акыркы ошо 2024-жылы жыл башынан баштап дагы бир компанияга кирген болчубуз. Бул эс алуу жаатында. Жолдошум экөөбүздүн кызыгыбыз эс алууну аябай жакшы көрөбүз да. Саякаттоо, саякаттоону. Биз келишпей жүрүп, анан ушул темадан кийин биз общий язык тапканбыз десем жаңылышпайм. Анан ошол саякаттоону пландап жүрөбүз. Жакынкы айларда
ошол биринчи чет мамлекетке эс алуубузду баштаганын турабыз. Анан бул тармак менен дагы ошол катталуучулар менен сөзсүз түрдө бөлүшүп, алдыда иш алып барасыз. Бөлүшүп, ошо иш алып барганын турабыз. Эң биринчи ошол өзүбүз барып, эс алып, көрүп, башыңыздардан өткөрүп туруп, анан кийин аудиторияңызга сунуштайсыз. Сөзсүз түрдө сен айткандай эле биринчи бардык нерсени тамакты деле өзүң биринчи жеп туруп анан кийин айтасың го, ошол сыяктуу өзүм биринчи көрүп, чындаппы, мындай жарым-жартылай эле башын угап эле чыга калат го кээ. Дыр десе элечи. А мен өзүм биринчи достоверно бардыгын көрүп, билип, чындык экенин, жакшы жаман экенин билгенден кийин гана ошо аудитория менен бөлүшкүм келип турат. Эң сонун. Кийинки суроом сиздин жолдошуңузга болсун, Мирзат мырза. Сиздердин таанышууңуздар жөнүндө сурагым келип атат. Качан баш коштуңуздар, эмне болуп таанышып калдыңыз? Ушундай кыйын кызды кайсыл жактан таап алдыңыз? Биз биринчи көрүшкөндө бир мероприятияга баратканда көрүшкөнбүз. Анан бул жактын тайкеси менен эме болуп, барып бир кыз келет, барып тоз алып кел деди да. До сих пор любой жерде мен өткөндө ушул нерсени айтып берем, буга эч тамашалап. Шунундай айтат. Шунундай. Бирок светофордун нар жанында турат, мен бер жакта турам да. Анан кийин чалып атам. Каерде келе атасыңар? Мен ушинтип жөнөттү эле бул адам. Силерди тоз алышым керек, жол кетебиз деп. Карасам, гүлдү шум менен, үстүндө ак блузка менен бирөө келе атат. Мындай өтө уверенно басып келе атат. Такая деловая болуп келе атат да. Так посмотрел, карап, мындай. Какой-то бир нерсе болду, бирок элес буласым эткен жокмун эч нерсе. Все хорошо, кеттик, анан келди. Келип машинага отуруп чогуу эле кетип калдык дальше. И так и ошол жерден анан ошентип таанышып калганбыз да. Биринчи эң первый встреча биринчи көргөндө ошентип көргөм да. Биринчи жолу ушундай костюм билбеш жактырган эмеспиз. Биз ушинтип баш кошуп, үй бүлө болуп калабыз деп, ал жаңы таанышкан, даже ай эмес, жылдар бою бизде андай ой болгон эмес да. Жубайыңыздын блогерлик ишкерлигин жана видеолоруңузду көрүп калам, баракчасына, Instagram баракчасына макул болуп эле өзүңүз эле тартыласызбы, же атайын сизди кыйнап тартырабы? Азыр тартабыз десе, с удовольствием барып тартам. Это уже мага дагы неме ете баштады, кызыгуу болуп баштады. Башында биринчи видео тартыш өтө оор болгон. Потому что бул айтат, мен тартынам да. Там бирөө жарым көрүп калсачы, мындай эркектик меме болот экен да. Мындай эл эмне дейт, тиги досуң көрүп калсачы, блин, кандай мемеде калып калат ойдо депчи. Анан мен башында отрицать этип жүрдүм. Жок. Ар кандай случай салып, бирдеке шултатып алып, бияка кетип калам, Анан бирок как-то айланып келип, по-любому бир видеого түштүм. Анан 2 видео чыкты, и так и кетти да дальше. Бирок мен мындай колоссальный просмотр алып, жакшы ошо видеолор жакшы просмотр алып кетет деп эч ойлогон эмесмин да. Потому что мага это мындай напряг болуп турган да. Келинчегим мынтип айтып атты да, бул жакшы кетет, жакшы болот деп атты. Өзүңүз эмне иш кыласыз? Биз азыр Перегон тармагындабыз. Чет мамлекеттен машина алып келип Кыргызстанга сатуулайм. Ошол менен алектенебиз. Анан сиздин азыр мына блогерлик ишке сиздин кайын журтуңуз кандай карайт? Келинсиз да. Анан көз караштары түз элеби? Ошол жөнүндө да айтып берсеңиз. Ошо башындан жолдошум чыкпаган кезде бир аз кыйынчылыктар болду. Анткени ошол келиндик статус по-любому башкача да. Канчалык эркин жүрөм дегенден кийин деле аябай сөздөрдү этияттап сүйлөш керек, баардык кыймыл аракети этият менен болуш керек, алды артыңды карап дегендей. Бир аз башында кыйынчылыктар, түшүнбөстүктөр болуп жатты. Бирок биздин кайын журтубуз деле аябай современный, жаш, түшүнүктүү адамдар. Анан ошо улам түшүндүрүп аттык, бул жөн гана видео, бул жөн гана образ. Биз жөн гана бул өзүбүздү тартып эле убактыбызды кетирип аткан жокпуз. Бул тармак менен биз киреше табабыз, өзүңүздөр көргөндөй кирешелер табып иштеп жатабыз деп түшүндүргөндөн кийин азыр 100% колдойт да. Наоборот, анча-мынча идеялар берип турат, мондайлар тартпайсыңарбы? Жөнөтүппү? Ушуну тартпайсыңарбы деп дайыма идеяларды айтып турат. Почти ар бир видеолорубузду калтырбай көрөт, ой пикирлерин калтырып, өзүнчө сүйлөшүп отуруп калганда дагы обсуждение кылып, жанагы мондай кылыпсыңар,
деп идеяларды айтып, могул жерин тартып койсоңор деп азыр 100% колдоп калды. Азыр мына келиңсиз, үй тиричилик деген бар, бала бакыра деген бар, 2 балаңыз бар. Анан ушундай блогерликти дагы, онлайн курстарды дагы алып кетүү дагы бул оор эле болсо керек. Ооба, ушул суроону аябай көп беришет, мындай тааныштарым делечи. Анан бул өзү күнүмдүк жашоо өтүп атканда өзүнөн өзү болуп кетип, бир чети билинбейт да. Анан кээде өзүм ойлонуп отуруп калып, даже өзүм таң калып кетем, кантип жетишип атам депчи. Анткени жолдошум ушу көбүнчө эле сыртта болуп калат. Жалгыз балдарды да өзүм карап, онлайн жумушка да өзүм жетишип, бүттүгүн автоматия кетет да бул. Анан бул келгенде өзүмдү бир аз таштайм. Кайра кеткенде баягы эле да, бул өзүнөн өзү ушундай болуп калды. Өзүм бул кичинекейимден эле мындай кыялдарым, максаттарым аябай чоң болчу. Мага именно ушу турмушка чыккандан кийин кээ бирлер айтат, балдарым мотивация берет, кээ бирлер жолдошум деп. Мен ушу кичинекейимден эле ушу кыялдарым аябай чоң болчу да. Анан ортодон бир аз кыялдарымды ойлобой калган, кыялдарым үстүнөн иштебей калган учурлар болду, бирок ошол кичинекей кезимдеги кыялдарыма жетүү максатында эле жакшы жашоодо ошол эле мотивация дайыма турат да. Бир күн дагы менде ушул онлайн тармакка келип аралашканы бир күн дагы эс алуу боло элек эч кандай. Анткени эс алып салайын, таштап салайын, чыкпай эле коеюн дегенде кайра эле ошол нерсе эсиме келет. Айыл биздин деле ошо эми салып атпайбыз үйчү. Азыр чакан эле үйдө жашайбыз. Ошол жакшы жашоону элестетип мага күч берет да, мотивацияны ошодон алам. Кыял жөнүндө айтып калбадыкпы, алдыдагы пландар, анан баардык кыялдарыңыз орундалып бүттүбү же дагы кыялдарыңыз барбы? Жок, ошо мен аябай көп кыялданам да. Азыр орундалуу максатында кетип атат, бирок бир кыялым орундала элек. Блогерликте дагы ошол мен кичинемден эле актриса болгум келет деп Инстаграмга да жазып алгам го. Ошол кинолорго тартылгым келип, анан бул жерде блогердин өзүң эле каалаган нерсени тарта бересиң да. Анан ошого окшоштуруп баштагам да. Анан буюрса алдыда кинолорго тартылгым келет. Ушу кыргыз кинолоруна чакыруу болуп калса, ошо өзүмбү жолдошум экөөбүз тең эле заа болчук да. Ошо бир эң чоң бир кыялыбыз калды ушу чыгармачылык жаатында. Киного тартылсак анан кыялым чоң орундалды деп дагы сиздерге сүйүнчүлөп келип калган болуш керек. Алдыдагы пландарыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Биз ошол үйлөнгөндө онлайн тармакты баштай элек болчук да. Анан үйлөнгөндөн эле бир нече убакыттан кийин участок алып калдык. Анда деле башта ошол участок алгандан кийин анан онлайн тармакка келдим да. Анан уже ошол там башталып калды. Ал жакта өзүнөн өзү болуп кеткен үчүн азырынча ошо биз Таласта жашап атабыз. Бирок азыр актив көтөрүлүп, таанымалдуулук дагы акырындык менен өсүп келатпайбы? Анан региондо болгондо көп нерсеге биз учурунда келе албай, кыла албай, катыша албай калат экенбиз да. Көп сунуштарды ошо отказ кылганга туура келип калып атат, келе албай калганыбыз үчүнчү. Уже пландарыбыз ошо жакын арада эле биротоло Бишкекке келсек деп атабыз да. Оксана, алдыда ушундай кайрымдуулук иштерин улантасызбы? Мен негизи ошол бул нерсени көп ойлонгону менен ушул тармак менен кетем деп баштаган эмесмин да негизи мындай. Бардыгы өзүнөн өзү болуп аткан үчүн аябай көп сунуштар түшүп атат. Элдин ишеними мага болгон. Анткени мен өзүм деле бир ишке кирип кетсем, ушу башотум менен кирип кетем. Ушу Казакстанга дагы барып, ошол ал жакта жана уюштургандар менен сүйлөшүп, бар жолжоболорун үйрөнгүм келип жатат. Эгерде ал жака баруу мүмкүнчүлүгү жок болсо деле, бул жактан ушу ойлонуп улантсакпы деп ойлонуп атабыз. Элдин колдоосу менен сөзсүз түрдө. Эгер андай сунуштар болсо, ушу жазса болот эле да. Анткени мен азыр оюм чаржайт болуп, кантип башташ керек, кантип улантып кетиш керек билбей турган кезим да. Демек азыркы эң негизги максатыңыздар Адилет байкелерди үйлүнө киргизип туруп, андан кийин бул ишке киришесиздер деп. Азыр ошо көп адамдар жазып атат, жардам сурапчы. Мен ачканын ачам, жооп бергендериме жооп берип, жооп бербегендерим жооп бербей калып атат. Жооп бергендериме эми ошо Адилет байкелердин иши бүтсүн, бул жак бүтпөй эле экинчи иш башталган дагы чаржайт болуп калат бир чети. Туура дагы эмес да, дагы бүтпөй эле экинчисин өтсөм эл деле түшүнбөй калат болуш керек эле. Ошентип жооп берип атам. Бул иш бүткөндөн кийин балким улантабыз деп. Оксана, сиздерге да терең ыраазычылык, Таластан бери атайын келип, бизге убакыт бөлүп, ушу жашооңуздарда болуп аткан өзгөрүүлөр менен, алдыдагы пландарыңыздар менен бөлүшкөнүңүздөр үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Биз болсо Супер ТВнин жалпы көрүүчүлөрү менен коштошобуз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.